ла илаха иллаллах келмесинин бирден бир аттары ихлас келмеси деп аталат. Себеби бул Аллахка шерик кошо турган нерселерди жокко чыгарат. Башка сөзүндө айтып атпайсызбы? Ла илаха деген сөз сыйынууга татыктуу эч ким жок деген сөз. Өзүнөн гана үмүт кылам, өзүнөн гана суранам, ошол Аллах үчүн гана кылам деген. Иллаллах деп кайрадан мен ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана кылам деп тастыктап бекемдеп атасыз. Ошон үчүн бул келменин бирден бир аты ихлас келмеси деп аталган. Таухид келмеси. Таухид деген ошол жалгыз Аллахтын өзүнө гана деген сөз. Ибадатты өзүнө гана арнайм, Аллахка эч нерсени шерик кылбайм. Таква келмеси деп аталган Аллах Таалам Куранда муну. Таква деген сактайт адамды. Адам мисалы күнөөлөрдөн сактануу менен тозоктон сакталат. Таква келмеси менен адам ихластуу болуп таква болсо, тозоктон сакталат ушул келме менен. Адам жакшылык амалды кылуу менен Кудайга баш ийүү менен бейишке кирет. Күнөө иштерди кылып Кудайга тоң моюндук кылуу менен тозокко кирет. Муну айткан, ушуга амал кылган, маани маңызын түшүнгөн адам тозоктон сакталат. Келменин аттарынын бири бекем тутка деп да аталат. Бекем тутка деген сөз үзүлгүс мене бекем бир сиздин устунуңуз бар. Ла илаха иллаллах маанисин түшүнгөн адам. Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 256-аятында «Фамай якфур бит-тогут» ким тогутка капыр болсо, «Ва ю'мин билла» жалгыз Аллахка ишенсе, «Факад истамсака бил урватил вусқа» ал чындыгында бекем туткан карманган болот. Мындайча айтканда Аллахтан башка сыйына турган нерселерде капыр болсо деген эч кимине ынанбаса, эч кимине ишенбесе, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнаса, бул бекем устунду карманган болот. Ажырагыс дейт. Ла инфисам алаха. Мындайча айтканда шайтан болуу, Аллахтан башка сыйынуучу эмнелер бар? Мазарлар болуу, үй бакчылар, көз ачыктар. Аллахтан башка нерсеге эч нерсеге ынанбайт, ал жактан үмүт кылбайт, ишенбейт. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынат. Бекем ажырагыс тутка деп коет. Бул келме менен адам түшүнүү менен капырчылык менен исламды айырмалап калат. Капырчылык деген эмне, иман деген эмне? Кимде ким ла илаха иллаллахнын маанисин, талаптарын билип туруп айткан болсо, ал адам мусулман болот. Ал эми билсе дагы, бирок оозго алып айтпаса, же маанисин билбесе, айтып туруп талаптарын аткарбаса, ал мусулман болбойт. Ошон үчүн мунун сырткы дагы, ички да маанилери бар. Билиш керек. Сөзсүз. Буга көңүл буруп, үйрөнүп алыш керек, жакшылап түшүнүп алыш керек. Тилекке каршы көп адамдар бул келмеге кайдыгер маанисине.